тапшырма берилген, ошол убакыт боюнча. Бирок Зашпай коесуңар. Биз баштайбыз деп калабыз, Азамат Этикович, биз баштайбыз дегенбиз. Биринчи акча которулса эле мен Бакыт Карабековичке тапшырма бергем. Сен ушул Восходду баштачы депчи. Восходду башта. 10 күндө башталат. Башталат, бул акча түшпөй туруп калды да. Анан тиги көрсө, тиги неменин жолу бүтпөй атты. Анан 200 миң мурун Тургунбековичке кирбей кандай жолдор башталса деп переживать этпеңиз. Биз вообще эткөн жолдорубузду биз бүтүрүп беребиз депчи. Быйыл менден сунушумда, менин оюмду айтып калма, быйыл баштасак кышкысына аябай кыйын болуп калат. Эзилип жолдун баары кирип чыга албай. Ал менин сунушум Восходдун тургундары деле турат. Эрте жаз менен баштасак. Жо азыр оңдой турган, түзөй турган жерлерин түзөп койбойлубу? Булардын акчасы түшсөчү. Түздө жанагындай Да, если эмки жылга кала турган болсо, хотя бы жанагы мусордун тактасындагы жана түзөөчү жерлерчи аябай чылады. Эми аны баягы күн сайын көрүп атабыз да. Хотя бы шагыл менен түзөп туруш керек бирден алыш керек болот. Шагыл менен түзөп берели, макулбу, карабы. Хотя бы ошону көрсөң ошол. Анан ошол детский площадкалар тоже кийинки жылга калат да. Бүт баары калат. Азыр дагы сүйлөштүк биз сессияда. Акча дагы бөлтүртөбүз кошумча. 9 да, 9 жаңы негизи эски площадкалардын списогун өзүнчө чыгарып атышат. Мэрия тараптан. Анан жаңы дагы баягы көп жаңы коомчулар кошулбады. Ошолорго дагы баягы аябай масштабын салбасак да биздин жергиликтүү бюджеттен канча акчага каражат жете турган болсо ошончо камтып кете беребиз да чектен. Ошондой эле Восходдун ичиндагы проект боюнча жолдор каралбады эле. Жанагындай детский площадкалар каралган эмес да. Ошону биз эми жергиликтүү бюджеттен карашыбыз керек да. Баягы бир проект түзүлүп туруп, ошонун баягы параллельно финансирование үчүн бир проектке 3 миллион сом каражат кете турган болсо, 26-жылдын бюджети канчалык деңгээлде бөлүп бере алабыз? Может 1 миллион бөлөбүзбү, может 500 миң бөлөбүзбү, ошону айтат эсеп. Негизи Восходдо Мамин эже жакшы билет, бул жакта көп иштер жүрүш керек, реформа жүрүш керек да, айтачы. ТСЖларды кандай мыймун? Анан кандай мыймундарды ишке киргизиш керек. Анан бизде азыр депутаттарга биз сунуш беребиз. Кош долбоор дегенди киргизели деп атабыз. Бул жакшы экен да, мисалга. Бул Ош шаарына барганда көрүп келдик. Биринчи жылы 3 миллионго коюшуптур да, буларчы. Кош долбоор өтпөй десе 6 айда бүтүп калыптыр. 3 миллиончу. Быйыл 9 миллион коюптур. 23-жылы азыр бүтүп калды дейт. 175 проект ишке ашыптыр. Бул деген 175 көйгөйдү чечти деген да. 50%-ын мисалга мына немелер топтоп келет. Ошол жобосо бир домдуку топтоп келет. Жобосо бир кичи район топтоп келет. 50%-ын биз беребиз. Себеби ошондой болгондо элдер өзүнүн жасаган ишине мындай аяр мамиле жасайт да. Коргойт. Силер акча кеткен да жаныңарданчы. Анан ушул аябай ошо долбоорду көрүп мага слайд менен көрсөтүштү эле. Сразу команда бердим. Азыр ошолор карап кош долбоорго биз деле быйыл Азамат Этикович бир 200 миң киргизип коюшубуз керек. Канча проект келе берсе, ооба. Анан ошондо мына силер кээки аябай семейный общество болуп тургандар бар. Анын төлөй албайт бардыгычы. Мисалга бизге баары бир. Мисалы үчүн 1 миллион сомдук проект жаздыңарбы? Например, Азамат Этикович өзү 500 миң төлөп койсун силердин атыңардан. Бизге боло берет мэриягачы. Я обязательно тиги Назгүл төлөсүн, тиги Жеңишсул Султановна төлөсүн, жок список менен алып кел деп отурбайбыз да биз. 1 миллиондук проект 500 миңден силер алып келдиңер. Ход спонсордон алып келдиңер, ход бир адам төлөп койду. Жоксо баардыгыңар төлөдүңөр. Но ал жерден эң негизги принцип мындай экен да. Мүмкүн болушунча жарандар төлөш керек экен. Анан аяр мамиле жасайт экен да. Жоксо жарандар төлөбөй турган деле, карабай турган деле мисалга ошол жердеги немесин, теги фасадын, жоксо крышасын жасап кое турган болсо, анда бир адам төлөп койсо боло берет. Себеби крыша жасалды, болду, неме болот. Ал эми алдында эгерде озеление болсо, же дагы бир маселе, балдардын площадкасы болсо, сөзсүз бул жерге жителдер подключение кылыш керек болот да. Хотя бы 80%-ын төлөтүш керек. Себеби бул жерде данком иштеш керек, кийин айтыш керек, биздин акчабыз кеткен. 50%-ын мэрия төлөп берсин. Бул аябай сонун проект экен да. Анын эмесин положениясын бүт баарын алып келип алганбыз, буюрса биз кийинки жылга кирсек, ошол январга чейин бюджет бекиткенден кийин
же бюджет бекитип атканын көрсөтөбүз, положениясын көрсөтөбүз депутаттарыбызгачы. Бул вопрос боюнча биз Восходдон чогулганбыз, Азиз мырза болушубуз. Анан активисттер чогулганбыз. Азыр эме кондомду чече албай атпайбызбы? Азыр соттошуп атышабы? Ошол бизге өткөрүп берсе, ошол жакта иш жүргүзсөк, жанагы бизде антенналар бар. Ошол антенналардан түшүп акча түшсө, анан өзүбүздүн дворник болсо, жана силер айткандай жасала турган нерсеге ошол эмеден кетмек да, жүз тилдерден деле кетмек да. Боюнча Мапбек уруксат берсеңиз, бул жакта маалымат менде көрүп кош керек. Уруксат берсеңиз. Мындай кылсак болот да, Назым айым. Негизи сиздер тараптан навстречу келмейсиңер да. Бул негизи частный сектор болгондон кийин биринчи очередь өзүңөр взаимодействие кылышыңар керек да. Ошол кондомин маселеси канча жылдан бери көтөрүлүп келет? Бүтпөйт экен. Кагаздарын алып чыгып туруп, мен чайнап бер десең, элдер мындай баары чайнап берет да. Инициативный группа түзүш керек. Ал жакта мыйзам чегип чапаш керек да. Закон о ТСЖ деген бар. Ал жакта мыйзамда так жазылып турат. Эгерде ТСЖ мыйзамсыз иштеп аткан болсо, ошол жактан жителдердин, собственниктердин инициативный группа түзүлөт, издисти собственник. Ал 10 киши чыгып туруп, ошол жактан жыйын өткөзөт. Тургундарга. Жыйын өткөзүп туруп, ошол жакка протоколго күн тартибин киргизет. ТСЖнын деятельности боюнча либо жокко чыгарабыз, либо правлениясын өзгөртөбүз. Либо жокко чыгарасак путем голосования. Көпчүлүк голосование менен коюп туруп, ал ТСЖнын деятельности либо жокко чыгарасың, либо правлениясын өзгөртөбүз деп туруп, башка кишилерди сунуштап туруп, ошол жактан бир кишини ошол жакка бекитесиң. Председатель. Ал киши бекигенден кийин, жанагы аудитский проверка кыла албайт десиңерби? Жаңы киши бекигенден уже мыйзам жол берет. Жаңы бекиген председатель ошонун баарын, мисалы үчүн 10 жылдан бери отчетун бербей атса, мыйзам чегинде 10 жылга чейин ошол жолдого окуп койгондорго мына мен жаңы мыйзам чегинде бекиткендим, эми мага могу аудитский проверканы 10 жылдыктан текшерип берилди. То есть антеннанын акчасы 10 жылдык каяка кетти. То есть ошол жакта элдер жанагы төккөн акчалар каяка кетип атат, арендага төккөн акчалар 10 жылдан бери каяка, ошонун баарын чыгаргандан кийин анан мыйзам чегинде чара көрүлөт. То есть жаңы түзүлгөндө мына бул жактан мына жакшы сунуш айтып атат, жана 50% биз төлөп жителдерден. Ошону мисалы үчүн ошол промоутерлар менен мисалы Ошка мегафондор бар да, ошолор менен договор түзүп эле мына 2 жылдын акчасын арендасын мэрияга төлөп бересиңер. Мэрия за счет өзүнүн 50% акчасын чыгарат дагы, силердин төккөн акчасын бир единый проект кылып туруп, ошону реализация кылат. Биздин сураныч, мен көбүлө жыйын өткөздүм. Эгер силерде так жителдер катары эркиңер жетсе, бир 10 киши чогулгула, биз депутаттык тараптан, мэрия тараптан полный содействие кылып беребиз. Жыйынга да катышып беребиз. Биздики пока 5 бар. 10 киши топтолду. Эми ал жактан эч кандай мыйзам бирөөнүн коркуп же андай эме жок да ал жакта. Жок, биз Азиз менен сүйлөшүп өткөнбүз да, давайте анда кол чогултабыз, подъездерден, ар бир үйдөн активисттерден табабыз да, колдорду чогултабыз. Эмеге за то, чтобы за против жана эмени кайра түзөбүз депчи. Анан ошол боюнча жанагы азыр депутатский шайлоо башталат да, ошол кезде элдер чогулат го. Ошондо эле голосованияга сразу салып туруп, бирөөнү тандап туруп, сразу ошол жерден чечкенгечи. Бул жактан силерге мындай жеңил болот. Бир күнү жыйын предварительно бир жума эрте группаларга жөнөтүп коюлган. Канча киши чогулсын. Ошол кишилер менен 10 киши инициатор болуп, 10 киши чыкса болду, катталып. 10 киши чыгып анан ошол жактан голосование коесуңар. Андан кийин ошол протоколду ар бир мисалы үчүн бир домдун активистине берип туруп, мынакей ар бир тургунга түшүндүрүп коюп, ал киши келет да ошол жакка за же против колун коюп туруп, анан ал жакка фамилиясын жазып берет. Ошол мыйзамдуу документ болуп келет да. Ошонун негизинде алмаштырып турат. Иштеп атканы, мен өзүм юристмин да. Иштеп атканы 100% мыйзам. Председатель кеткен, жанагы негизи правлениянын өзүнүн решениясы чыгыш керек болчу. Решениясы чыкканда мындай бир фальшивый кагаз менен өзү печать коюп алган да. Өзүн мындай айтканда бир секретарь эле өзүн мындай айтканда председатель жасап алган. Акчанын баарын өздөрү чогултуп атат. Акчаны жанагы түшкөн антеннанын акчасы ошонун счетуна чыгып атат. Силер билбейсиңер, мисалы үчүн Восходдун ичинде канча магазин бар. Арендасын төлөп.
подвальный помещениедагыларды айтып атышпайбы, биз тиги айылга төкпөйбүз дейт. Потому что мыйзамы жок. Зачем төгөбүз? Лучше мы подождем дейт. Алар да төгөйлү деп атышат да. То, что эме мыйзам түзбөйт. Баары силердин ошол жакта силердин жашоо шартыңарды өнүктүрүүгө ошол акчанын баары силерге келиш керек. По идее. Бул эми биз тараптан, мына мэрия тараптан, мэр тараптан, депутатский корпус тараптан бүт содействие болгонго биз даярбыз. Только мыйзам чыгат. 10 киши чогулуп бериле. Бир жумадан десең, бир жумадан барып беребиз. Болуштабы протокол түзүп берет. Бир айдан десең, бир айдан барып. Хорошо, Тездетип бергилечи. жаңы жылга чейин тездетип. Жок, ноябрь ичи. Зачем жаңы жыл? Ноябрь ичи. Ноябрь ичи. Давайте силер бир бересиңер, э? Эми 10 10 киши. эле киши чогулсак болобу? 10 кишини табасыңар дейм, аны. Анан колдорду чогултуп коюш керекпи же ал не обязательно? Отопление боюнча. Отопление тоже самое, ал жерде. То же самое. Путем договор менен чечтик. Мисалы үчүн. Жок, айтып атпайбы, бир подъезд макул болсо, могут они оказаться протянуть. Ал боюнча Ушундай деп атат да. Жылдык Бул келди. каралган эмес да, э? Мисалы ушул жылда жылайчылар бар болуп атат да. Мисалы бир үйдө не целый восход болбосо деле бирден үйдөн, экиден подъезден, үчтөн подъезд макул болуп атышат да. Бизге ушуну койдуруп Бир берсек. подъезд, эки подъездби? Мисалы бир подъездде, бир үйдө эки подъезд бар деп коелу, э? Анан ошол жителдер макул болуп атышат да, мисалы Дайыр ушундай. кабызга кетип баратканда уланма болуп атасыңар. Возможно. Антен уже линия стакыл болду дайырда. Работает. Линия Сиз стакыл болду. дайыр кабыздыңбы? Ошондон может кошулганга мүмкүнчүлүк болот. Анткени башка расход жок да. А эгерде бир дом кошулам десе, ага тартып келген өзүнчө расход. Жок, көп эле болуп атат да. Кошулабыз дегендерчи. Анан азыр мисалы свет өчүрүлүп баштабадыбы? Мисалы бир күндө 1 сааттан өчүп атпайбы? Анан жер там болсо да бир жөн этажкаларда вот эта проблема, она сейчас маселе болуп калат да. Анан ошондо группага жазып атышат да, ошондо сунуштап берилмечи, кандай отопление болобу, болбойбу деп. Болсо даярбыз. То же самое. Элдер макул болсо, бир айдын ичинде кошконго мындай мүмкүнчүлүк бар болсо, жылдын башы менен мен калп айтпасам бир 5 жыйын өткөздүм. Восходто. Именно отопление кошуу маселеси боюнча. Элдер чакырат, давайте мисалы үчүн 22-21 Жок, громкий чалсыңчы. Мага чалсын. Сүйлөшүү учурунда жарымы каршы болот. Пробки болуп коён азыр. Жарымы каршы болуп коет, ошол менен кошулбай коет. Анда давайте мы уточним, например, бир үйдөн мисалы ушундай үйлөрдү табалы, кто хочет. Мисалы биздин подъездегилер мага жазып атышат. Чыксам деле айтат, ушуну көтөрүп бербейсиңерби, мы хотим дейт да. Маселе жок. Эгерде сиздин домдардагы жителдер макул биз коштурабыз десе, анда ал маселе жок. Эмеге чейин, силердин фундаментке чейин, подвалга чейин. Громкийге коюп коюнчу менеке. Зелен стройдон ким келди? Аяктан баштап ичиндеги жана Зелен строй жүрөт эле өзү биякта, кана. Ага акча чогултабыз. Жүрөт эле азыр. Чыгыла биякта. Бакыт. Салам алейкум, кандай? Жакшыбы? Азыр мындай маселе болуп атат. Мен жарандарды кабыл алып атам. Тиги бир домдон эки подъезд согласен, эки подъезд не согласен да кошулганга. Сен ошондой кошо аласыңбы, кошо албайсыңбы? Жок, анткени Целый дом болуш керек, э? Ну хорошо, целый дом. подвал общий, да, общий кетет. Ну хорошо, целый дом болсо деле болот. Но прям весь восход эмес, там есть вот этот дом. Жок, весь восход эмес, бир домду кошо аласыңбы? Бир дом, эки дом. Кайсы дом экен? Кайсы дом? Биздики 15-нчи үйдө азыр. 15-нчи үй дейт. Бак. Маселе жок. Эртең бардагы булар менен сүйлөш. Мен азыр Назгүл деген айымдын телефонун сага салып коем. Байланышып, давай ишти алып бар. Восходтон канча дом кошулам десе, давайте, работайте. Хорошо? Давай. Жок, маселе жок. Там можно, по-моему. Бир подъезд болбойт. Көрдүңөр? Булар Жок, үй менен сүйлөшөлөр да, үй менен, э? Это кошуп турбу. По одному подъезду. Каерде? Кашкасу. Чалыңчы азыр кайра. Не, по-моему, там даба, целый дом эмеспи? Нет, он же сказал, по одному будет. Чалың, громко. Ошондой болот турбайбы да, кошсо, анда биз жактан эмне кылыш керек, кол чогултуш керек жана. Жок, договор түзө бересиң, акчасын чогултуп берме, бол. Өзү келет, ишти алып барат. Ал өзү аябай жана. Мындай момент бар, жанагы дайыр хауста линия кетпеди жаңы. Бакыт кайра громкосын коюп кашкасы боюнча азыр саат болот, э? Расход жаратканды кошуп Бакыт, жанагы Кашка сууда сен бир подъездди кошуп берипсиң ошо, кайсы домго коштуң? Кашка суда деген бир подъезд эмес, целый домдорду кошот там. Целый дом. Набрал, наверное. Целый дом, да? Все хорошо, макул. И как его уездер жүрөт?
Невозможно бир подъезд. Мен деле таң калдым да, өзүнөн угуп койгула деп. Анан могу Восход микрорайонунда жанагы бул акыры аягы ат өзгөрөт да. Атын өзгөртөбүз да. Пожалуйста, өзүңөр. Анан ошого бир желающийлерди тапсак, если пускай он там сделает что-то. Сон Но идея. зато Сон идея. расходу кетсин. Бирөөнүн аты жакшы, бирок анан эртең тура эмес бирөөнүн атын коюп алып эмне койдуңар деп, эртең молодежь да туура эмес болуп каласың. Жакшы биздин элибизге кызмат кылган ошонун балдары болсо, ошонун немелери болсо, туурабы? Мына депутаттарга биз коюп беребиз, атын өзгөртөбүз. Мындай сунуштар болгон. Мындай сунуштар болгон. Бирок Восход деген чоң микрорайонда. Анан ал кишинин атын беришкен анчалык деңгээлге ал кишинин эмеси эмес. Акчасы бир жок дегенде мына чоң деятельдер болуш керек да, что аты коюла турган. Анан баягы ичин жасап берет экен деп бир кишинин атын коюп тарых. Жок, анысы бар, если ошондой деятельдер табылып калсачы, можно да посмотреть. Зуура Соромоян балдар жүрөт, мектепке атын коюп берди деп. Тоже. Дагы бир кимдер мага кайрылды. Давайте мага кайрылгандарга ушу идеяңарды айтайын, элдер менен жолуксун, туурабы? Мен могу жасап берейин. Восход полностью жакшы баарынан жасап берейин десе почему нет? Эгерде ал кишинин атасы бир жакшы бир Кыргызстандын тарыхыбызга же Караколго деле кызмат кылса боло берет да. Караколго кызмат кылган бир жакшы адам болсо, биз кое берсек болсо керек деп ойлойм мен. Мына все равно бирок биз депутаттарга коебуз маселени. Силердин маселени могу ТСЖ маселени туура көтөрүп атасыңар. Эң башы ушуну порядокко келтирип алсаңар, анан да иштеп кетесиңер. Өткөндө ошо силер жооп экенсиңер, жанагы таза шаар, биз таза шаар үчүн деген акция боюнча, бирок мэрия тарабынан спонсирование болбой калды да. Ошону кылып бергиле дегенбиз. Өзүбүз чыктык. Ушул ай полностью суббота сайын чыгып атабыз да. Жо мага келип айтпа. Мен мына кече Бишкектен келген Бекжан менен иштеп атабыз. Кимге Талайгабы? Кимге айттым? ЖКХнын эмес, ким эле? Максат. Максатка айтсам, финансирование болбой калды, бул жыл болбойт деп койду. Кайсы Максат? Максат Талайбекович. Максат ал өзү араң жүрөт, кантип чечип атат. Анан эме 2 күндөн кийин на исполнение. Менин телефонум бар, мага неме болду, мен вице-мэрге дайындап коет элем да менчи. Биз мына Бекжан даже Бишкектен бери алып келди, мына пристанды тазалап бердик, мына кече жакында эле. Ага мен бүт немелерин уюштуруп бердим. Эми обедти өздөрү уюштурду, мен тиги немесин маршруткасын уюштуруп бердик а биз. А мэриядан ким барды? Мэриядан барышты. Мен кошуп коет элем, Рыскул Жумакадович как раз субботник боюнча ушу жооп. Биз эме кылдык да, анан шаар боюнча чыксак, бул медучилище чыкты, тиги эме чыкты, музыкальный училищелер бүт эле чыкты. Ал видеолор тартып, алар менен сүйлөшүп, анан биз андан кийин Восходко чыктык, өзүбүз тиги Азиз болуп келип чыктык да, анан ошо спонсирование болбой калды. Анан ойлогонбуз да, бизге камера керек болуп атпайбы? Ошондой конкурстан жеңип калсак, мисалы, анан бир микрорайондорго камера коюп калсак. Арзыма дедикчи. Неме кылыш керек экен, Максат мырза, дагы бир жакшы ушул немеге бюджетке коюп салыш керек экен, микрорайондорунда тазалык боюнча бир бул да стимул болот экен да. Мисалы үчүн биринчи месте бир жылда может мүмкүн кэгеде жайдын ортосунда же 31-inde жыйынтыгын чыгарып туруп 1 миллион 500 миң 300 миң депчи. 1,5 миллион акча экен да. Самый лучший микрорайон деп. Бул жерде тазалык. Анан ошол жерде баягы силерге окшогондорду кылып карап, анан комиссия бирок четко депутаттарынан кошуп туруп, анан ошо 1 миллионду берсек, ошол кайра эле ошол немесине бирдеме болот. Бул аябай стимул болот да, себеби мен муну түптө баягы мектептердин арасына койгом да. 10 миң, 20 миң, 30 миң дейт. Анан мен сразу барып 500 миңге чыгардым да. 500 миң, 300 миң, 200 миң деп миллион бөлүп койдум да. Анан жарышуу биринчи жылы мындай тоготушпады да. 500 миң уткандан кийин кийинки жылы кетти да булчу. Мотивация болду да. Ана уже привычка айланат, таза кармайлы деп. Бирок мектепке каалаган нерсесин 500 миңге ким биринчи месте алса, ал жана баары жөө кирип кеткен. Билимден немеси, башкасы бүт бар. Ал не только двор, мекемелерди да кошсокпу деген, мисалы школа, кошуп турган ошонор. Сиз жок болуп калдыңыздар, сиз жок деп ойлоштук эрише. Жок, эми чалбайсың, телефон бар эле го. Ошондой болуп калды. Анан эми ушул ай бүткөнчө, суббота, келаткан суббота чыгасың, анаркы суббота чыгасың. Ноябрда эле сүйлөштүк да. Жок, хорошо. Эми боюнча андыже Восходдун ичинде жолдор боюнча кичине проект менен мындан бекиген да. Бекиген. Карап бекиген. Действительно, жол жаргай ишканасы быйыл действительно жетишпей калды, заамай турат. Менин өзүмчө мындан 2 айдан кийин тапшырма берген.
ошол заман билексине керек баштаган. Тилекке каршы. Акча бөлүнбөй Сиз калды да. өткөндө эле айтып аткансыз, Акча бөлүнбөй калды. Анан бул проект турат. Биз да ошону билип атабыз. Постоянно эле маркетинг салабыз, качан баштайбыз. Бирок ошол проект боюнча кармапты. Буюрса жаз айлары менен баштап берет. Баштайбыз. Чоң ишеничим бар. Азыр менин маалыматтарымды мага таштап койгула деди, ошо администрациyaданчы. Азыр коннектурмешке дагы жөнөтүп коюшат, видимочи. Ошондой болуп. Асфальт алып калсак уже дальше парковкалар жасалмак. Биз билбейм. Тиги ким Тарел мырзага рахмат. Тазалыкканчы өткөндө эме чыгарып берди бизге. Баннерлерди чыгарып берди. Бүгүн ошол азиз болуп чаппайбыз анын баарын, жанагы штрафтарды, ошо камера жетишпей кетти. Анан ушундай конкурстар болсо ошондо бир камера алып алсак деген ой болчу. Жок, биринчи жылы давайте ошол тазалык боюнча бир биз азыр ушул нерсени деле баягындай сводный немеге коюп туруп, сводныйга коюп туруп, кичине акча бөлүп коелу. Чындыгында микрорайондордун, анан мекеме ишканаларынын алдында бир конкурс кылып койсок аябай жакшы болот. Анан ошол нерсени ал ошолго кетпейт. Дагы ошо мекеме ишканаларынын алдындагы инфраструктурасын оңдотконго, түзөгөнгө кете берет да. Хорошо, ушундай кылайлы. Бюджетке жазып койгула ошону. Дайыр хаус строй компаниясы боюнча жанагы отопление киргизе атышпайбы? Анан ошо жолдор бузулуп атат, тротуарлар. Ошолор жасалабы кайра? Оңдойт, конечно оңдойт. Обязательно оңдойт. Анан могу жанагы ар жакта базар салынып атат, биттин үйлөр салынып атат. Ошол чоң машиналар шаардын ичи менен неге жүрбөш керек койбу? Жок, жүрбөш керек деген жок. Эми баягы немеден Если объезддер менен жок, мост ооска жараша да. Потому что запрет жок да. Жолдор, запрет жок кандай. Мисалы, жолдор жасалып атат, чоң машиналар. Горячее время погоды. Бир өзү 8 тонна, 7 тонна. Эмеси болуш керек да, асфальтка что нече койгонда. Грузоподъемность болуш керек. Ал баягы ошол немеден слишком кеткенде аны токтотуп атабыз да. Будущее жакшы. Анан баягы курултайга чогулбадык беле? Курултай боюнча чогулган, ошол жактын жителдери дагы жанагы жаңы мектеп бүтпөдүбү? Ошол жактан да көтөрүп атышат ушул вопросту. Ошондой машиналар жүрүп атышат, шаардын ичинде аябай скорость менен жүрүп атышат, эмнеге андай жүрүп атышат деп. Удилов жактабы? Негизи ошол жактан өтөт, бул жактан өтөт, скорость менен жүрүп атышат. Безопасность эме болуп атат. Жарыш атышабы, жана эмне болуп атышат деп. Ошого аябай көп нааразычылык болуп атат. Полицейскер коюлду. Коюлду го? Азыр коюлду же. Азыр мына Масалиевке кече барып келдик биз, төрөгө экөөбүз. Уже зуулдап атат дейт машина. Өзү жакшына жолгом деп койсоң, тоже проблема экен да. Азыр эми ошону дагы 3-4 жерине коюшубуз. Итса каракол бүт лежачий полицейский болуп кетти. Келген коноктор баягы биринчи келгендер айтат, мынча көп силерде мындай лежачий полицейский дейт. Анан эми буну биз келечекте камера менен токтотушубуз керек да. Безопасный город деп туруп коюп, бүт камера ар бир керек болсо 100 метрге эми коюш керек деп туура келип атат. Анан ошондой кылып гана токтотпосок, азыр уже жолдун бир слоюн салып бүттүк, Масалиевди уже разгоняет дейт. Ошол жакта ким эле коркобуз, өтө албайбыз тигинен. Ошого эми лежачий полицейлерди азыр мен айттым, бакыт чыкса эми коермун мен, каерге лежачий полицейский. Анан остановкалар боюнча айтылып атышат, остановкалар коюшуңар керек, тротуарларды түзүшүңөр керек. Анан бир 2 бактыраак кыйыл элек дейт, неме болгон дейт. Куурап калган. Ошо түшкөн заявка боюнча боюн алып болгонбуз? Жок, 2 куурагандараак алын элек дейт, карап койсоңор бар. Ошо именно Масалиевди. Анын жанына 4 аябай жакшысын алып салды дейт, зеленстрой келип. Экөөнү таштап койду дейт. Не может быть, жогоруракта дейт. Мен азыр буяка шашып атып, мен төрөгө менен бардым эле. Ошону айтып атат. Анан остановка сөзсүз. Анан эми чийимиңерди чийесиңер бүткөндөн кийин, туурабы? Экинчи слой баштадыңарбы? Жеке расходтун бурундардын атынан келген дурусуңар да. Анан могу тазалык маалымат катары мектепте буюрса башталгандыр да. Ооба, мектеп. мектеп салынып атат, жок салына элек, жарымын сындырып өтүштү. Жок, эми анан кийинки жыл баштайт. Быйыл баарын талкалап алса, буюрса, может мүмкүн немесин даярдап коет, подушкасынчы. Ошо мектеп маселеси дагы аркы жылдары болсо. Расходко негизи будущий жанына кетеген базар салынып атат. Буюрса деги аркы жыл менен жолдор бүтүп калса, анан жанагы биринчи очередтердин да ичиңерде өзүңөр немесин. Силер ушуну мага жардам бергилечи, азыр мына өзүң ушул активистка катары жүрөсүң. Ушу неме тызышыны бир ушул Восходтон баштап бир оң жолго салып алайлычы. Мисалга Качка сууда барбы же жокпу?
ТСЖ. Иштеп атат азыр, э? Қандай Мамытбекович, сіз Уматайым ушул маселени козгоп койгонуна ичинде гаечный хоз постройкалар ушул боюнча кандай көрүш жасалат? Хайтичный стройкалар боюнча турганы турат. Да, көп аябай. Ал боюнча өткөндө эме вопрос көтөргөндө архитектурага кандай учет жүргүзөбү, туура коюлганбы десем, аны өзүңөр чечишиңер керек. Жок, ал мындай. Эгерде ошол жерде койгон жерлер булардыкы болсо, булар чечиш керек. Биз жардам беребиз. Эми силер чечкиле деп коюп койбойбуз бизчи. Мүмкүн ошол жерин биз проектировкасын чызабыз. План благоустройствоны жасата коебуз архитектурагачы. Мына план благоустройство бар бизде. Уберите, или там оңдогула деп. Жанагы мисалы жанагы биздин жаныбызда 14-үйдө артында палисадниктер турат, бош, бак өсүп кеткен. А парковка маселеси бизде проблема. Ошону мынтип карап ойлойбуз да, монун баарын алып салып туруп, парковкага место турат тожечи. Эгер жер силердики болсо, кээ бир жерде да жер үйдүн эле орду ошо хозяин неменики экен. 2 метр. 2 метр да эми ошону. Анан кээ бир үйлөрдү болсо уже прилегающий баарын алып алыптыр. О, там не 2 метра. Ооба, Там мына үйдөн двор, аябай. двор. Мисалы 4 үй турат, 4 үйдө ошол жерде ар бирине дворду бөлүп берип койгон да. Аны уже биз мэрия киреше албайбыз. Анда өзүңөр силер ошо кондоминиум түзүп туруп, ошол жерге карап, анан кош долбоор деген ошол да, кош долбоорго кирип берели биз ошончу. Андан кийин жанагы силердин жериңер болсо да биз план благоустройство деген бар. План благоустройствону биз түзүп берели. Аны эгер силердин жериңер болсо, силер ошону түзүшүңөр керек. Түзүшкө сразу силер өзүңөр заказ берип архитектурага түзүрүп алсаңар болот. План благоустройство ар бир мындай эме менен өзүнчө түзүлө берет. Баягы түзүлө берет да заказ мененчи. Мунун баары келип кайра ТСЖга такалып атат, э? Жок, эгерде жер силердики болсо. Жер силердики болсо. Жителдердики болсо. Жителдердики Закониялар. Мындай болот да. Архитектура өкүлү отурат мына. Мен алып айтып өтүш керек. Паспорттун ичиндеги жана арендованный жерлер бүт бар, причем согласование кондоминиум ТСЖ менен турат. Мындай да, ошол силер паспорттун үстүнкү домдору 12-да топтоп калсам ТСЖ кондоминиум бар кезде бала ошол домдор кызыктерден алышкан. Кийинки мына сайттарда анда сайттарда үйлөрдө мен маселелерде алардын үйлөрүнүн кызыктерди жок. Ошо считается многоэтажный бар. Инвестиция в тот же момент ошол жителерге жер саналат, в тот же момент доплатка саналат. Буларда ага чейин элүү токмуштук. Ооба, бекитип алганга чейин, а? Временно топтоп калды, изменили дополнение. Ана силердин родовой пост постройкаларды кызыл бар болсо, это кондоминиум берчү арендага через протокол собрание кылып туруп, анан бир кишиге берчү аренда. Ошол аренда бергенден кийин, ошол аренданын негизинде постройкага барып каттатып берүүчү жакшы. Ал түшүнүп Ошол не? в данный момент мындай вопрос бар. Мындай вопрос. Бизде документ жок, ялган. Пристройка боюнча. Пристройкалар. Домдун биягына 1 комната, 2 комната болгондор бар да. Ошолор боюнча согласование кандай? Ошол боюнча сураганбыз да өткөндө, госрегистрде кандай учет жүрөбү, кандай жүрөт деп. Мыйзамсыз болуп Бар. Көрсөткөн айтканда мен жогоруда документ жок. Бизде окуубуз жок аны. Аны газ керек. Бирок газ кайерде? Муниципальный министр боюнча самого министра власть пишет, они виришат. Жими шапар. Прокуратура газ Он менен берет. Биз мисалы ал пристройку не может без Biz даем пристройка, здесь вот удобная красная книга, и все жильцы дали. У всех есть. мисалы биз ошол ишиге барып биринчи этажда как законно эле алып алышкан да, мисалы биз биринчи этажда үйдү алдык, значит могу полицейский деп жана биз да бар айта албайбыз да, ушул гана текшерейин десең баары көргөзөлбөйт да, сен кимсиң деп. Карайлабыз биз. Ошон үчүн архитектурага өткөн сураганда учет барбы? Азыр Назгүл, тиякта да адамдар болсо керек. Сүйлөштүк, а? Хорошо. Сен азыр субботник болсо анан
ушул немени мага жардам берчи, ошол ТСЖлар боюнчачы. Депутатыбыз, аябай активный депутатыбыз. Сиздер менен телефон ала алмашса болобу? Болушка айтсаңар, айсыңар айтып коем, мончанчы күн саат мончага. А что говорят? 13 болсаң отур. Ооба, хорошо. Эмне маселе болсо телефон бар да, мага чала бербесең. Хорошо. Мен ала албасам жазып кой, мен сөзсүз жооп берем. Хорошо? Анан могу эме боюнча да сурайын аткам да, Тарий Элбекетчи жанагы тазалыкты заместитель, тазалык таштанды перерабатывающий заводдун биринчи долбоору иштеп атпайбы азырчы? Анан ошонун экинчи долбоору жанагы РДФ топливо боюнчачы, кагаз, памперстерди топливого айландыруу боюнчачы, ошо долбоорду берген турбайбы? Ошону мэрия карайбы же? Ал пока Ишке ашпайбы. биз азыр мусоросжигающий завод курулуп атат. Бишкектеби? Жокму бизде? Бизгеби? Жакында капсула салабыз. А ти уже иштебейт, э? Ал жерден ал завод иштейт. Аны первоначальный немеси жок эле тиги сүрөөнү сатып алып эле иштете берет эмчи. Курулуп калды да завод. Уже бар, э? Анан Азыр 3 продукция чыгарып атат азыр завод. продукцияларын көрдүк. Анан могу эме Прижевальский музей боюнчачы ирригациянын вопростору чечилбей турбайбы, э? Суу жок турбайбычы? Өздөрү 150 метр казып анан чыгарышат экен да. Ошол вопростор. Мен бара элекмин, ачык айтайынбы? Убак өткөндө пристанга барып келем деп 9 гектар. Бизде анда башка менде пландар бар, азыр сүйлөшүп атам. Мен барып кетейин, как раз эртең бир аз бошпуз, а? Рыскул Жумакадырович. Эртең кийин койгулачы мага Прижевальскийге, неме? Нуржан Мусаевна. Музейге. Эптеп бир убакта ортого кымчылып туруп койгула, барып кетейин. 150 метр казышты, анысында көргөзүштү да, анан ал жактан светибиз кетип атат дейт. Аябай чоң участогычы, суу вообще келбейт экен Ал да. эми республиканский бюджет да. Ошо ирригация боюнча дагы кандай бир Содержание жардам болсо. айлыктары мэрияданбы? Содержание республиканский бюджетпи кандай? Ошондо тактап койгон. Эртең биринчи маалымат тоже тактап койгула магачы. Прижевальский музей боюнча полностью. Анан заводко бара элекмин. Рыскул Жумакадырович. Эртең может сразу улан заводко кире кетебиз. Калганын бүт карадык пристандан, ошо завод менен музей калып калган. Ошол анда бүттү вопрос. Всё. Эме боюнча анда сизге чалып турам, э? Чогулган боюнча. Чогулган боюнча чалсаңар, мен Рыскул Жумакадыровичке тапшырып берип коем. Хорошо? Чоң рахмат. Макул. Саламатсыздар кыргыз элим, бүгүн 21 октябрь мэриянын астында отурабыз. Жаңы эле жеке кабыл алуудан чыктык. Кара Кол шаарынын мэри Каныбек Маматбекович менен жолугушуу болду. Баш жагында видеосу тартылбай калып, ошол себептен кыскача маалымат бере кетейин деп чечтим. Эң башкы маселе Прижевальский музейиндеги мыйзам бузуу боюнча болду. Андан кийинки маселебиз ошол музейге чет жактан көп жарандар келет экен. Ошол жарандарыбыз үчүн прайстарды англис тилинде, маалымат такталарын англис тилинде жазуу боюнча сунуш болгон. Бул сунушубузду мэрибиз кабыл алды. Жеке эле ошол музей эмес, чет жактан келген жарандар менен иштей турган организациялар болобу, кафелер болобу, прайстарды, маалымат такталарды англис тилинде жазуу боюнча буйрук берилди. Андан кийинки маселебиз бул поликлиникада мыйзам бузуу. 1-2 күндөн кийин анын жообун алабыз. Кандай текшерүүлөр болду, кандай жыйынтыкка келди, аны 1-2 күндөн кийин ошол боюнча видео тартып анан көргөзөбүз. Андан кийинки вопрос Восход микрорайону боюнча, Восход микрорайонундагы жолдор боюнча. Бул жылы аны жасоого убакыт жетишпей калчудай болуп атат. Ал себептен жолдор кийинки жылдын башында жасалмай болду. Ага чейин шагыл төгүлчү жерлерге шагыл төгүлмөкчү болду. Ошол Восход микрорайону боюнча кээ бир үйлөргө отопление киргизүү боюнча сунуштарды бердик. Аны дагы мэрибиз кабыл алды. Ал сунушубузду. Анан жылуулуктун директору менен сүйлөшүп, биздин көзүбүзчө сүйлөшүп, анан кайсы үйлөр макул болсо ошол үйлөргө барып, жакын арада отопление коюлмакчы болду. Бул да жакшы жаңылык. Андан кийинки сунушубуз Прижевальский музейинде ирригация маселеси боюнча. Бул музейдин территориясы 9 гектар экен, бирок эч кандай суу чыкпайт экен. 150 метрден казып, анан скважинадан анан суу чыгарышат экен. Ага көп электричество кетет экен. Ошол себептен биздин сунушубуз болчу. Мүмкүн болсо республиканский бюджеттенби, местный бюджеттенби акча бөлдүрүп, ошол ирригация вопросун чечип бергиле деп. Ал боюнча эртең
барып ошол музейди көрөбүз деп жаздырып койду. Буюрса эртең барып ал музейди көрсө, анан ирригация вопросу чечилет го деп ойлойбуз. Андан кийинки сунушубуз Таштандыны кайра иштетип чыгуучу заводдун экинчи долбоору боюнча болмокчу. Ал экинчи долбоор РДФ топливо иштетип чыгуу боюнча кагаздардан, памперстерден. Бул боюнча мэрибиз мындай жооп берди. Жакын арада Каракол шаарында ошол таштандыларды өрттөө боюнча завод капсуласы салынат экен. Ошол себептен ал экинчи долбоор каралбай калды. Бирок бул да жакшы жаңылык. Шаарыбызда таштандыны өрттөөчү завод курулмакчы экен. Жакында капсуласы салынат экен. Анан ошол Восход микрорайону боюнча ЖКХны кайра жандандыруу боюнча дагы сунуштар болгон. Ал боюнча биз дагы иш жүргүзөбүз. Буюрса жакын арада кондоминиум кайра иштеп баштайт деп ниет кылабыз. Ошол кондоминиум курулуп калса, буюрса кайра иштеп баштаса, анан өзүбүз ошо микрорайонду өзүбүз эле каржылачу жерлерди каржылап, жетпеген жердин мэриядан финансирование болсо, буюрса жакшы ийгиликтер болот деп ишенем. Бүгүнкү жолугушуу боюнча кыскача маалымат бере кеттим силерге. Анда эмесе көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.